Салам достор, кече ак үйгө түкүргөн баланын видеосу тараган, өзүңүздөр көрсөңүздөр керек эле. Ошол баланы бир каракчыны, бир элдин душманын кармагандай кылып милициялар кармашыптыр. Биз азыр ошол видеону көрүп туруп, анан сөзүбүздү уланталы. Kim geldi dediler lan? Hiç kim yakıp da ne oldu? Ya, oğlum ben size Arap oldum. Ben çıkıp Kamera. Yılım 1992. Доставка отыр zaman. Öңүрөгөн жаштар бар, чогулуп атат. Ошол мен болгондой айттым, болгондой жазып бердим, түшүнүк кат жазып бердим. Кылган ишимди кылдым деп айттым. Ушул закон боюнча жоопкерчилик тартууга мен даярмын. Мен артымда эч ким жок. Мен эч ким үгүттөгөн эмес. Элдин карапайым элдин үнүн уксун деген ойдо эле бул ишти мен ушундай кылгам. Согуу болгон жок. Биги Бишкектен ошол тараптан чечишет баары. Чакыртуу болсо мен барам ал жака дагы. Эч жака мен качпайм. Мына достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул биздин органдардын күчтүүлүгү. Бул жөнөкөй карапайым элди ушинтип бат эле кармап алышат. Ал эми Батукаевке окшогон баягы канча элди өлтүргөн, канча адамдарды кыйнаган, ушундай ворлорду, ууруларды өздөрү самолетко салып жиберип коюшат кете турган жактарына. Канчалаган Кыргызстандын акчасын жегендер, чоңдор башка мамлекеттерде мурункудай эле жыргап, чоң особняк үйлөрдү салып алып жашап жүрүшөт жыргалчылыкта. Мындай жөнөкөй адамдар кичинекей бир элдин сөзүн угузуп коелук деген ойдо ушундай видеолор тартып койсо дагы аларды бат эле кармап алышат. Ушундай кыйын биздин органдар. Кээ бир кийлер жазыптыр да достор, түшүнбөгөн адамдар бар. Комментарий жазышыптыр. Эмнеге түкүрөсүң сен ак үйдүн алдына, чоңдордун башына барып түкүрбөйсүңбү деген сыяктуу сөздөрдү окуп калдым. Андай сөздөр туура эмес достор. Бул баланын кылганын мен дагы колдойм. Аябай туура. Бул баланын кылганында чоң маани бар достор. Ошол законуңарга түкүрдүм дегендей кылып чыгарган бул бала. Кандайсың досум? Борбордо эмне жаңылык? Жаңы закон кабыл алынды. Ким түкүрсө 5500 штраф дейт. 6 миллион ел 3төн түкүрсө Кытайдын карызы жабылат экен. Көп түкүрсө көл болот деген ошол да. Мыйзамда мурунку 1 январда күчүнө турган мыйзам окуп чыктык. Көп башаламандык алып келе тургандай болуп атат да, өзүңүз да билесиз да. А жерде түкүрүп койгон адамга 5000 сом деп турат штраф. Самовольно жерди басып алып захват кылган адамга 1000 сом деп турат. Турабы? Ооба. Анан жанакысы. Бая мас болгон учурда. Мас болгон учурда мен барбайм наркологко десе 5000 сом менен кете берет экен дагы. Барам алып барса 17000 сом. Ооба. Ушуларды кантип мындай эметебиз? Ошол Тартип кетиребиз. 128-беренде каралган, урматтуу Кожобек Жайтыбекович. Себеби деген сиз туура айтасыз. Баягы мас болуп биздин жол кайгыл кызматы эгерде жолдо туруп масты кармап алган болсо, азыркы күндө 8-категория менен 17500 сом төлөш керек да. А эгерде ошол машинанын ээси мен барбайм, мен ошодон эксперттен өтпөйм десе, анда мурунку ушул мыйзамда кодекс, ушул бузуулар кодексинде 5,5 сом же 3,5 сом салынып калат деген бар да, 5,5 сом. 5,5 сомдо 3-категория боюнча. Ошону биз азыр айтып бул жерге өзгөртүү киргизип атабыз. Барбаган учурда дагы мас болгон учурда ошол жерден отказ берген болсо, бирдей төлөсүн. Бирдей 17500 сом төлөй турган кылып. Ошону киргизип жатабыз.
Аны ошол сиз шайкеш келтирип атасыздар азыр, Ооба, ошону шайкеш. бир эмеге алып келип атасыздар да. Анан жанакы коопсуздук шаар болуп калат деп атпайлы, бул анын алкагында да жазылган да мыйзамдарчы. Бул коопсуз шаар ошол коопсуз шаар буюрса иштеп кеткен убакта айып акча салынганда ошонун рычагдары неме болгондо кайсыл убакта кандай кылып төлөм немелери. Ошого келебиз да. Мындай да жолдош келип. Жанакы безопасный город келип мынакей коюлат, жакында иштеп баштайт. Мында да башаламанды көп болот да сиздер тараптачы. Мисалы үчүн доверенность статпен кылып койгоңузга туурабы? Ооба. Азыр кантип апрелде этесиңер азыр? Үйүндө ошо күнү соттошот, ошо күнү мен жыйында отургам деп келет бирөө. Мен айдаган эмесмин дейт. Кантип доказать этесиңер? Аны мындай кылабыз. Эгерде машинанын ээси ошого жоопкерчиликтүү болот. Себеп дегенде мыйзам иштеш керек да. Эгерде биз доверенностьмен издесек, анда эч ким таппайбыз. Мен мисалы үчүн өзүмдү мисал келтирейин, урматтуу депутаттар. Менин атымда 5 машина болгон болсо, аны тез аранын ичинде ким сатып алган болсо, ошолорго өздөрү кызыктар болот машинанын ээси. Жок, анда объявить эткиле да, бар переоформить этсин да. Мыйзамга киргизип жатабыз сиз айтканда. Убакыт бериш керек да. Объявить этип туруп булардын баарын переоформление кылыш керек да. Жана мурунку доверенностьмен сатылгандар болбош керек. Бул объявление болуп, билесиз. Мен билгенден ошо ГРС бүгүнкү күнгө чейин 220 миң адам жараныбыз кайрадан оформление кылып берди. Анан баягы 005, 003 деп туруп пайызында чүрдү. Арзандатып берди да элдерге, азыр жарандаргачы. Бул жакшы көрүнүш да. Чоң рахмат. Мыйзамды карап чыксаңар чоң Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан. Мына достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул чочколор элди такыр ойлогон жок. Наоборот, элден кантип акча алсак болот, кантип элди сындырсак болот деген эле мыйзамдар достор. Бирөөсү дагы бир жакшы ой менен келген эмес экен бийликке. Бардыгы эле өзүнүн чөнтөгүн ойлоп баргандар. Анан бай эле айтып кеткендей, бай манаптарды кое берип жатышат, элди канчалык тепселеп, элдин канчалык акчасын уурдап кетип атса дагы, ушундай карапайым адамдарды кичинекей сөзү үчүн, анда дагы элди ойлоп айтып койгон сөзү үчүн баягы бандит тапкандай кылып таап алып камап коюшат. Бети жок биздин бийликтин. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды албетте жазып кетиңиздер. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар. Биздин каналда дайыма бир кызыктуу маалыматтар чыгып турат. Не? Куспайсың? Мыякта. Эй, не чукур өзүңө? Дезим азыр штраф 5000 сом. Мен 3000 зарплата алам. Өз 5000 сом штраф алды. Эй, түкүргөн жокпу? Штамбадың? Жок, түкүргөн жок. Канча чыгарды? Зато сөгүн отпайбы? Сөгүн де? Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына ушул мамлекет башчыларыбыз чыгарган закондор кыргыз мамлекетин оңдой турган болсо, мен дагы өзүм салымымды кошуп кетким келип атат. Ушул мамлекетти урдап жеген, ичкен жана карызга батырган биздин байкелерибиздин жана ушул мамлекет башчыларында иштеп кеткен ушу жегичтердин жана колунан эчтеке келбей сүйлөгөндөрдүн урматына мына карап тургула. Мына 5500 сом. Штрафыңарды келип алып кеттилер. Ушул ичип жегичтер жана сүйлөп колунан эчтеке келбеген адамдардын бетине давно түкүргүм келип жүргөн. Мына силерге ошол возможность келди мага.